Бишкектин четинде касапканалар эми бир эле этти алалы, анткени этти баарыбыз колдонобуз да. Нан да алайын, мисалы үчүн нан да алайын. Эми нан чыгарып аткан адам мен өзүн нанды адал деп билет да, ундан эле жасалат, бул эч нерсе, башка эч нерсе жок дейт да, чыгарат. А бирок биз айтып атабыз, азыр сен алып аткан унуң тегирменден эле түз чыгып келбейт. Ал ундун сапаты, сен сапаттуу нан чыгарыш үчүн сапаттуу ун аласың. Ошол сапаттуу ундун составында эмнелер бар? Мисалы үчүн азыр дээрлик 30% ундарга цистеин деген добавка кошулат. Бул цистеин деген добавка Е920 жосо 921 деген код менен белгилүү. Эми бул цистеин деген добавка биз элестетишибиз кыйын. Адамдын чачынан алынат. Адамдын чачынан цистеин деген добавка алынат. Бир источник. Экинчи источниги тооктун жүнүнөн алынат. Анан жапайы кабан, жапайы чочконун жүнүнөн алат. Ушул 3 источниктен алынып цистеин деген добавка чыгат. Эми ошол цистеин деген добавка унга кошулду, болду. Ал ун жарабайт. Эмнеге? Шариятта адамдын денесинен бөлүнүп чыккан заттарды жегенге болбойт. Эми бизден бөлүнүп чыккан зат, чач болобу, тырмак болобу айырмасы жок. Кайсыл бир тамакка кошулду, болду, ал тамакты жегенге болбойт. А эми чочко боюнча айтпай эле коеюн. Да, чочко боюнча Аллах Таала өзү прямой айтып атат да, чочко силерге арам кылынды. Эми ошол ундан даяр болуп аткан нан, ундан даяр болуп аткан булочка, ундан даяр болуп аткан лагман, мисалы үчүн, да, тестилер, мисалы үчүн, самсылар, ким билет да, ким, мисалы үчүн, ким нанды арам деп алат, мисалы үчүн, кимдин нанды адал деп алат да, өзү билип мен нанды адал чыгарам деп айта алат. А эгер адал деп чыгара турган болсо да биз айтып атабыз, бул маселе бар унда. Да, ошол себептен билбесең мындай бекер күнөөгө батпа, да. Балки мен адал чыгарып аткам. Негизи табиятында бул адал, бирок шуну бир териштирип койсом болот эле деп Кыргызстанда толтура лабораториялар бар, мисалы үчүн. Ошол лабораторияга алып барса текшерип берет. Же болбосо бизге келсе биз өзүбүз текшерип беребиз да. Мына ошондой маселе. Ошол үчүн биз айтабыз, кофе иштетесиңби, эт чыгарасыңбы, ун чыгарасыңбы, нан чыгарасыңбы, кондитер жасайсыңбы, шоколад чыгарасыңбы, айырмасы жок. Просто билген адамга текшер. Мисалы үчүн биз нике кыйып атканда өзүбүз нике кыя албайбыз да. Аны билген адамдан барып нике кыйдырабыз, мечитке барып. Да? Биз мисалы үчүн турмушубузда, ибадаттарыбызда, намазыбызда же даратыбызда кандайдыр бир фихий маселе келип чыккатса, дароо бир имамга кайрылабыз. Эмнеге десе ал билет. Да, ошол иштин адиси деп ага кайрылабыз. Ошондой эле тамак аш боюнча Кудайга шүгүр, биз мисалы үчүн сырттан келген коноктор биздин органга келгенде аябай ыраазы болуп кетет да. Кыргызстанда ушундай бир компетенттүү орган бар экен деп ыраазы болуп кетет. Ошон үчүн биз айтабыз, бизге келгиле. Кудайга шүгүр, бизде ушундай тамак аш өндүрүшүндө жүргөн эксперттерибиз бар. Алардан келип сураса, шариятта кандай, өндүрүштө кандай, аны кантип тандаш керек, кантип жеш керек, кантип жебеш керек, бүт баардыгын чиймелеп көрсөтүп берет. Да? Биз мусулмандар аракет кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келгендей, акыркы заман келгенде динди кармангандар чок кармагандай болот деди. Динди кармангандар чок кармагандай болот деди. Бул кайсыл сферадан алып карабаңыз дал мына ошондой. Тамак аш өндүрүшүндө деле дал ошондой. Азыр мусулмандарды тамак аштан уулагандар аябай көп. Дин душмандары тамак аштан кирип атат да бизге, мисалы үчүн. Эми ошонун адал арамын ылгап жеш, как чок кармаган сыяктуу. Аны рынокто, арам басып кеткен рынокто адалы тааш чындыгында бир аз татаалыраак. Бирок алхамдулилла, нан десе нандын адалы бар, шоколад десе шоколаддын адалы бар, суусундук десе соктун адалы бар, торт десе торттун адалы бар. Эмне керек болсо биз адал сертификациядан өткөргөнгө жетиштик. Кудайга шүгүр. Эми ошол арамды эмес, адалды дасторконуңузга толтуруңуз, болду, маселе чечилет. Элдин милдети ошол издеп табыш керек экен, ошол адалды, адал нерсе. Анан бул эфирди көрүп аткандар айтышы мүмкүн да, бүтүн эле нерсени баарын арам кылып салдыңар, эмнени жейбиз депчи. Аллах Таала Куранда арам кылган нерселер саналуу эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранда арам кылган нерселер саналуу эле, то есть хадисинде. Алымдарыбыз ижмаларында, кыястарында арам кылып берген фатвалары аз эле, өзү арам продуктлар өзү аз эле. Болгону биздин дасторконубузга ошол нерсени эмне чогултуп алабыз да.